Рахмат, урматтуу Мирлан Исакбекович, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен буга чейин бир 2-3 жолу көтөргөн Кыргыз темир жолундагы маселе боюнча документтердин баарын улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнө өткөрүп бердим. Менде мына бүгүн дагы документтер келип түштү, дагы мамлекетке 45 миллион акча чыгым боюнча. Мен аны дагы бүгүн коопсуздук кызматына коррупцияга каршы күрөшө турган тиешелүү органдарга өткөрүп берем. Азыр органдар иликтеп атат. Бул боюнча эми органдардын тыкыр иликтөөсүн мен дагы талап кылам. Бул унутулбайт. Качан кылмыш иши козголуп, тиешелүү каражаттар бюджетке түшмөйүнчө биз муну катуу контролдойбуз. Бул биринчиси. Экинчиси, мына жакында шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгында мен Нарын районунун Кеңеш айылындагы Казалы Абиров деген мектепке бардым. Чындыгында мектеп аябай мындай авариялык абалга келип калыптыр. Кулап калуу коркунучунда. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Мына фундаменти жылып атат. Кадимкидей. Дубалы дагы бир аз кыйчайып калыптыр. Бирок ошого карабай окуучулар азыр билим алып атыптыр. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, ушуну карап бир өкмөткө тапшырма берсеңиз. Мына МЧСтин дагы баягы заключениясы бар экен. Андан сырткары чындыгында жанагы башка мектептерге салыштырмалуу мен мындай мектепти көрө элекмин. Өтө кооптуу абалда. Окуучулар ушул күндөрү да окуп атыптыр. Мен кече дагы телефон аркылуу байланыштым. Ошону өкмөт мындай караса жакшы болот эле. Эми андан сырткары мына ушул Нарындын губернаторуна мына бүгүн эле дайындасаңар, бүгүн барып эле акыбалды көрүп, өкмөткө айтса, анткени эртең Кудай сактасын, бирок мындай бир апат болсо, анда абдан чоң мындай кайгы болуп калышы мүмкүн да, ушу мектеп боюнча. Экинчиси, ушул эле Кочкор районунда, Нарында, Көкжар деген орто мектепте мына азыр эле депутаттар көтөрдү, Алмаз Ахматов мырза, жана Турдакын Усубалиев жөнүндө. Ушул Усубалиевдин мына аты берилет деп аткан мектеп бар Көкжар деген айылда. Ошол мектептин дагы спорт залы курулушу башталган, дубалы турат, бирок акырындык менен урап атат да, ошону дагы жанагы титулдук листке киргизип, бюджеттен эмки жылга каражат бөлүү жагын карап берсеңер деген бул ушул Нарындагы биздин шайлоочулардын бир топ мындай өтүнүчтөрү болду да. Өкмөт эми чындыгында мына аш тойлорду бир аз азайтып, ушундай сос айбектерге, өтө олуттуу жардамга муктаж айбектерге реалдуу каражаттарды бөлсө жакшы болот эле. Рахмат.